Дыйкан үрөн септи. Анын кээ биркилери өнбөй калды. Кээ биркилерин чымчык терип кетти. Ал эми бир канчасын отоочу чыгарбай койду. Мындан сабак. Биздин жашообузда баардык жасап жаткан жумуштарыбыз ал биздин келечекке сепкен үрөнүбүз болуп эсептелинет. Кээ бирки жасаган жумушубуз жакшы жыйынтык бербей калышы мүмкүн. Дагы башка бир канча факторлор өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан биз көбүрөөк үрөн сепкенге аракет кылганыбыз жакшы экен. Экинчиден, биз сепкен үрөнүбүзгө көңүл буруп койгонубуз дагы жакшы. Кандай үрөн сеп жатабыз? Биз сепкен үрөнүбүз кандай болсо, ошондой түшүм алабыз. Кечке телевизор көрүп, сериал көрүп, же телефондон социалдык тармактарга кирип, чукулап убактыбызды өткөрүп атабызбы? Же бош калган убактыбызда кандайдыр бир пайдалуу нерселерди жасап атабызбы? Китеп окуп, өзүн өзү өнүктүрүүчү аудио китептерди угуп, же кандайдыр бир жакшы семинарларга катышып, убактыңызды өткөргөн болсоңуз, ал сиздин жакшы сепкен үрөнүңүз болуп эсептелинет. Жана келечекте сиз анын эң сонун үрөнүн жыйнап алсаңыз болот.